21 кылымдын эң орчундуу көйгөйлөрүнүн бири бул зомбулук. Зомбулук ачык же жашыруун абалда аткарылышы мүмкүн. Жашыруун абалда аткарылган пассивдүү зомбулук бул ыдык көрсөтүү болуп эсептелет. Ыдык көрсөтүү учурунда ким болбосун психологиялык соккуга учурайт. Бирок коом арасындагы түшүнүктөрдөн улам же жеке коркуунун негизинде ачыкка чыгарбай коюусу ыктымал. Бирок бул жабырлануучуга жардам бербейт. Ыдык көрсөтүүдөн биз эч качан уялбаш керекпиз. Канча жашта болбойлу, жаш азыркы учурда андай кайрылуулар өтө көп болуп жатат. Бул эң өкүнүчтүүсү. Менин оюм боюнча эмнеге көбөйүп жатат? Биз ошону көмүскөдө кармап калып атабыз да. Биздеги коркуу сезимибиздин негиз астындачы, уялгандын негиз астында, же болбосо коркобуз, же дагы эле айтып кетмекмин, эл эмне дейт деген жанагы стереотиптин негиз астында биз ыдык көрсөтүүнү кайра күчөтүп алган учурларыбыз өтө көп кездешип жатат. Андай ситуацияда биз эч кимден коркпош керекпиз, уялуу сезими болбош керек. Биз ошол тескерисинче ачыктыкка чыгарганга аракет кылыш керекпиз. Эгерде өспүрүм болсо, ата-энесине айтыш керек, жакындарына айтыш керек. Эгерде ата-энесине айта албаган учурда курбуларына айтыш керек, көпчүлүккө чыгарыш керек да, үн кагыш керек. Мына ушундай иш аракеттердин дагы азайышына жардам берет. Ыдык көрсөтүү ар кандай абалда ишке ашышы ыктымал, бирок басымдуу учур бул коомдон обочо калуу же болбосо жашыруун шарттарда ишке ашырат. Ыдык көрсөтүүчү адам өзүнө ыңгайлуу учурду аңдып жүрөт. Ошондуктан болушунча басымдуу адамдар көп жүргөн жерде жүрүңүз. Мындай учурлар болбосуна кепилдик жок болсо, жеке иш шартыңыз туура келбесе, анда жаныңызга коргогуч каражаттарын алганча жүргөнүңүз оң. Көбүнчө коомдук транспорттарда ыдык көрсөтүлгөн учур болуп калган болсо, эми түшүнүп эле жатабыз. Андай учурда ситуациядан чыгып кетүү дагы оңой болуп калат да, ыдык көрсөткөн тарапчы. Себеби тыгын болуп жатат, түртүлүү болуп жатат депчи. Андай учур болгондо дагы бул баары бир менин талабымды талашпайт деп унчукпай коюудан баш тартыш керекпиз. Себеби ыдык көрсөткөн тарап дагы анын ошондой жасоо ишмердүүлүгү да күчөй берет. Ал ага жакпаган нерсени кылып жатабы, ал ачыктыкка айтыш керек. Ал эмнеге буну кылып жатасыз деп бардыгын эле айтып, ошол жерде перед фактом ал адамга бир ыңгайсыздыкты жаратыш керек да. Көпчүлүк учурда ыдык көрсөтүүлөр туура эле айтылып жатат. Бул жакта түнү бара жатканда, эч ким жок учурда жүргүзүлөт. Апасы да жок болот, жакындары да жок болот, үн кагуу да кыйыныраак болот. Мүмкүн болушунча андай жерлерге баспаганга аракет кылыш керек. Себеби сөзсүз түрдө ошол ыдык көрсөтүү тарап ошондой ситуацияларды карап жүрөт да. Ишмердүүлүгү, жумушу же болбосо окуусу ага жол бербесе, анда сөзсүз түрдө ал өзүнө жардамчы катар жанагындай приборлорду алып жүргөн дагы бул электрошокерлер болушу мүмкүн, же кандайдыр бир жанагындай дезодоранттарга окшошкон жанагы өзүнө защитниктерди ошол ыдык көрсөтүүчү тарапка колдонуучу нерселерди алып жүрсө, бул дагы өзүнө өзү кам көрүү болуп эсептелет да. Мен кайсыл жакта эмне кылып атканым бардык нерсе GPS навигатор менен азыр көзөмөлдөнүп турат. Өзүңүзгө кайра тескери иш ашырып койбоңуз деп өзүн жоготпостон тескерисинче ал тарапка ошондой мамиле менен аны басаңдатканга аракет кылыш керек, токтотконгойчу. Ыдык көрсөтүүгө көп учурда жаш бала же чоң киши деп ажыратылбай туш болушу мүмкүн. Бирок кандай болгон учурда да кризистик жагдайларда кантип жооп берүүгө даяр болууңуз керек. Максималдуу пайдалуу нерсе бул балага жаштайынан ыдык көрсөтүүгө күбө болгон учурда колдонулуучу тактиканы үйрөтүү.